Ош базарынын Берекет соода борборундагы өрт ондогон ишкерлерди чыгашага учуратты. Анткени ар бир сатуучунун кеминде миллион сомдук товары күйүп кетти. Көпчүлүк убагында келгени менен өрттөн товарларын алып чыгып кетүүгө үлгүрбөй калышкан. Где-то мен өзүмдүкү где-то 700-800 миң тегереги чыгашы. Андан сырткары материалдар менен эсептегенде көп эле болуп калат. Азыр алынган материал андай мындай бүт эсептелген китептер дагы күйгөн ичинде. Аз примерно ушу ар бир контейнерди эсептегенде ар бир контейнер где-то 500 миң тегерегиде чыгашы болуп атат да. Базарда 3-чү ирет кайталанып жаткан тилсиз жоону ишкерлер атайын уштурган деген пикирди айтышат. Анткени базардан бензин куюлган желим идиштер табылган. Буга тилсиз жоонун базардан эки тарабынан күйүшү да далил. Жолдун бойларынан бензиндер чыгып атат, баклажканын ичине бензиндер болуп атат. Кабасыңа тияктуу деле коюп койдук ансычы. 4-5 бутылка бензин чыгып атат. Муну поджог болуп атат. Тияк баштан ана, бияк баштан мындай ортосунан келип күйүп атат да болчу. Бизге эле жабык эми. Учурда шаардык милиция бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу беренелери менен кылмыш ишин козгоп тергөө амалдары башталды. Ал эми сатуучулар өрттөн пайдаланып, базарда талаптонуу фактылары катталып жаткандыгын айтышууда. Ар ким эле өзүнүн товарын өзү эле келип өчүрдү мояктан. Ошондо деле жетишпей калдым ол жерге. Просто отцепление киргизбей койду да, киргизгенде өзүлөрү үлгүрүп калмак. Киргизбей койду. Мына эми түштөн кийин отцепление жок моякта көрүнгөн, кирип чыгып жүрөт. Металлом чогултуп моякта уже мародерство башталып кетти уже. Өрт боюнча маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигине болжол менен таңкы 4кө чукул келип түшкөн. Жерине 14 техника тартылып, 800 милиция кызматкерлери иштеген. Кырсыктын кесепетинен өрт өчүрүү кызматынын 7 адиси ууланып медициналык жардам алышкан. Мындан башка ден соолугуна зыян келип, жабыркагандар катталган жок. Өрттүн эмнеден келип чыккан себептерин азыркы убакта тиешелүү кызматтар тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошол иликтөө иштеринин корутундулары даяр болгондон кийин гана айта алабыз ал боюнча. Жабыркаган ишкерлер күлгө айланган товарларынын ордун кантип толуктоонун айласын издешүүдө. Бар болгон үмүттөрү мамлекеттен аз да болсо материалдык колдоо көрсөтсө дешет. Анткени көпчүлүгү соодасын насыя менен жүргүзүп, үй бүлөсүн багып келишет. Ош базарында эртеменки саат 4кө чукул башталган тилсиз жоо болжол менен 2,5 миң чарчы жерди каптаган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана тазалоо иштери жүрүп жатат. Анткени болжол менен бир эле ишкер миллиондук чыгашага учураган. Зара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.